Кеч уктоо ден соолукка зыян экендигин билесизби? Кээ бир адамдар жумушунан улам кеч уктаганга туура келсе, айрымдары жөн гана интернет же башка нерселерге алаксып түнкү уйкудан калышат. Бирок мунун канчалык деңгээлде зыян экендигин ар бирибиз биле бербесек керек. Өз убагында уктабагандан улам акыл эс чарчоого дуушар болот. Негизинен кечки саат 9-дан 11-ге чейин организм активдүү эс алат. Эгерде бул саат аралыгында уктап калбасаңыз, мээ акырындык менен чарчоого дуушар болуп, акыл эс начарлайт. Тагыраак айтканда, нерв системаларынын иштөө жөндөмдүүлүгү төмөндөйт. Мындан улам алсыздык, көңүл коштук, чалдыроо пайда болот. Сулуулук өчөт. Уйку бул сулуулукту сактап калуунун эффективдүү жолу. Адам уктап жатканда организмдеги клеткалар активдүү жаңыланып, булчуңдар өз калыбына келет. Ал эми уйкудан калган адам бул нерседен дагы куру калат. Ашыкча салмактуулук пайда болот. Регулярдуу уктабаган адамдар ашыкча салмактуулукка дуушар боло тургандыгын америкалык окумуштуулар аныктап чыгышкан. Маалым болгондой, өз убагында уктабагандык организмдеги зат алмашуунун иш алып баруусун төмөндөтөт дагы, салмак кошуу 2 эсе жогорулайт, иммунитет начарлайт. Жогоруда айтып өткөндөй, адамдын организмдеги клеткалар жана булчуңдар түнкү уйкуда жаңыланат. Ал эми уйку канбай калгандан улам адамдын иммунитетинин жогорулоосу чектелип, анча-мынча ооруларга туруштук бере албай калат. Организмде карылык алып баруучу процесс жогорулайт. Түнкү уйку учурунда адамдын териси, кычкылтекти жана амино кычкылын кабыл алуусу жакшырат. Мындан улам мимикалык буручтар табигый түрдө жазылып, териде жылмакайлык пайда болот. Албетте бул процесс туура тамактанып, өз убагында уктаган адамдарда бир топ жогору болот. Бир аз кеч уктасам эч нерсе болбойт. Эртең менен кечирээк туруп, уйкуну 7-8 саатка ылайыктап, толуктап алам деп ойлосоңуз жаңылышасыз. Кечки 10-дон таңкы 5-6-га чейинки уйкуда организм толук эс ала тургандыгын окумуштуулар айтып келишет. Уйку тартиби адамдын жашына жараша төмөндөгүдөй бөлүнөт. Жаңы төрөлгөндөр 14-17 саат, 4-5 айлык ымыркайлар 12-15 саат, 1-2 жаштагы бөбөктөр 11-14 саат, 3 жаштан 5 жашка чейинки балдар 10-13 саат, 6 жаштан 13 жашка чейинки мектеп курагындагы балдар 9-11 саат, 18 жаштан 25 жаштагы бойго жеткен улан кыздар 7-9 саат, 26 жаштан 64 жашка чейинкилер 7-9 саат, 65 жаштан жогорку курактагыларга 7-8 саат уктоо нормалдуу көрүнүш болуп саналат. Автору Перуза Кермалиева.